атат, эмне кылсам болот? Эки тизем үшүп, буттарым чымырап атат, эмне кылсам болот? Эки тизем үшүп, муздап атабы? Эми парафин алып көрсөңүз, парафин жардам берет. Экранда менин номерим көрүнбөй атабы? Эртең менен дайыма чөтө берген эмнеден. Постоянно эле чөтүп атса колит болуп калыпсыз да. Жоон ичеги сезгенип калыптыр. Жоон ичегини дарылаш керек. Полип бар болсо, сизге кеңешим УЗИ кылдырып турасыз да. Контрольный УЗИ кылдырып турасыз, ошол эле. Тайырбек, сиз тез тамак жеп туруң, тез азыздан. Бутум ооруйт, күндүз оорубайт, жатарда уктарда ооруйт. Карбамазепин деген дары бар. Бир таблетканы экиге бөлүп, жартысын ичесиз. Карбамазепин. Рахмат, Венера же. Өткөн күндөр издеп элендеп боло берем. Кечириң, Аллах Таала кечиримдүү, пенде дагы кечиримдүү болуш керек. Кечиргенден кийин жеңилдейсиз. Мен полиартрит менен жабыркап, лечение алып чыктым. 3 күн болду, тамакты назарат кыла албайтам. Ачуу нерселер болбойт, мен билишимче. Ачуу нерселер болбойт. Ошону эле билет экенмин. Алейкум ассалам. Кургайт, эмне кылсам болот? Кадырова, сизде сахар жокпу? Ошону аныкташ керек да. Сахарга тапшырып көрөсүз, сахарга. Алейкум ассалам. Жакшы досум. УЗИден, анализден боор менен өт таза чыкты, бирок боор жок, ооруп калат. Баягы 12 личегиге өт суюктугун алып келүүчү каналдар болот да, канал болот. Турбада мындайча айтканда, ошол ооруйт көбүнчө. Ангина эмне бериш паразитке? Ангинага антибиотик берилет, а паразитке өзүнүн дарысы бар. Мен диета сактаганга болобу? Сиз эле Аружан? Азыр унутуп калдым да сиздин проблемаңызды. Сиздин маселеңизди унутуп калдым. Басканда саным чымырап ооруйт. Эмне кантип дарылансам болот? Сахарга тапшырып көрүң, Айчүрөк Насирова. Сахарга тапшырдым, сахар жок экен. Сахар жок болсо анда чымырап ооруйт деп аттасызбы бутуңуз? Ошондой дедиңизби? Полинейропатия деп коет да, ошонуку. Гепатит С-га эмне кылса жакшы? Мен мурдагы эфирлердин биринде айттым эле. Жанагы буудайды эме кылып, өндүрүп, ошодон сук чыгарып ичсе, гепатиттер жакшы болот да, ошодон. YouTube'дан издеп көрсөңүздөр. Эме деген байке экен. Атын эстей албайтам азыр. Камчыбек деген. Ошонун видеосун көрсөңүздөр, гепатиттен жакшы болуп атышыптыр. Карбамазепинди канча маал, кайсы маалда? Кечкурун эле ичесиз, Нурик, кечкурун эле укташтан мурда эле. Бир саат 9-дарда ичип койсоңуз болду. 10 күн ичип көрүңчү. Менин кызым сахар болуп ооруйт, бутум эле дей берет. Эмнеге ооруйт, эмне эмес? Сахар түшүш керек биринчиден, Гүлзат эже, сахарды түшүрүш керек. Анан өйдө айтып өттүм, карбамазепин деп. Ошо дарынан чамча ичип турса болот. Полиартрит. Диета кылсаңыз болот, если салмагыңыз аз болсо жакшы да. Баштын чымыраган эмнеден? Чымыраган эми ооруп атканда сезгенүүлөр бар. Дары ичиш керек. Саламатсызбы? Мен сол жагым көк, башыңыз чымырап ооруп атса, даже томография кылып көрүш керек. Томография кылып көрүш керек да. Саламатсызбы? Мен сол жагым көкүрөгүмдүн түбү ооруйт. Эмне кылсам болот? Сол жагым көкүрөгүмдүн түбү ооруйт. Ашказан ооруп атыптыр да сиздики.
жүрөк андай көп ооруй бербейт. Ооруса бир кат ооруйт да. Менимче ашказан ооруп атат да. Ашказанды текшерип көрүш керек. Давление көтөрүлүп жатат, эмне дару ичсе болот. Давленияга эмне деген бар. Эми көп дарылардын түрлөрүчү. Аны бул эфирден назначить эткенге болбойт. Кардиологко көрүнүп, ошол айткан дарыларды ичиш керек болот да. Алейкум ассалам, жакшы рахмат. Бут ооруйт, кандай дарыласа болот? Буту эмне болуп ооруйт? Тизем жөн ооруп жатат. Рентген кылыш керек болот тизени. Мээнеттен качпаңыздар, сураныч баарыңыздарга эле ошол сөз. Эгер бир аз кыйынчылык болуп атса, бир күн ары болуп коюңуздар ден соолук үчүн. Рентген кылдырганга 200 сом акчаңыздар кетет. Анан ошону ревматологко көрсөтсөңүздөр, аныктап берет. Тайырбек аке, мына экранда көрүнбөй атабы менин номерим? Номерим көрбөй атасыздар, WhatsApp деп турат го, же билинбей атабы? Менин номерим билгендер жазып койсоңуздар сураныч. Саламатсызбы? Геморрой менен бут байланыштуу себеби 2-3 күн сөктөрүм ооруган, геморрой чыгып кетет. Жок, андай деле байланыштуу эмес. Эми организм бүтүн болгондон кийин бир жер ооруса бардык жерге таасир этет, бирок анчалык жогорку деңгээлде эмес да. Геморрой көбүнчө ич катып калганда чыгат. Ичти катырбаш керек. Бутун пайымыш тартышып кантип калып атат, эмне кылсам болот? Магний ичүүнү мен сунуштайм сизге. Магний ичип көрүңчү бир жума магний ичип көрүңчү. Далларен таблетка зыяны жокпу? Эгер врач сизге ушуну жазган болсо, колдонуш керек. Врач сизге жазган болсо, врач сизге жазган болсо, колдоно бересиз. Мен уйкум жок, кандай кеңеш берет элеңиз? Көп жыл болуп калды. Динара Калбердиева, уйкум жок деп атасыз, баары бир уктайсыз да. Мисалы эми көп жылдан бери уктабай жүрө албайсыз да. Адам 3 күн уктабаса өлөт. Ошон үчүн антип мындай десеңиз болот. Мен уйкум аз десеңиз туура болот да. Уйкуну көбөйтүшкө мындай комплекстүү аракет кылып көрүш керек. Биринчиден эртең менен эрте ойгонуш керек. Дайым таң атканга чейин ойгоно алыш керек ар күнү. 1 ай болсо 1 ай үзбөй. Уйкуңуз келсе дагы. Анан кечкурун бөлмөнү бир аз салкын кылып, ошол уктай албай кыйналгандарга да сунуш бул. Бөлмөнү бир аз салкын кылып, жарыкты өчүрүп, толук телефондун жарыгын дагы өчүрүп жатсаңыздар, уктайсыздар, жакшы саласыздар. Так, мен сол жагым көкүрөгүм түбү ооруйт. Ашказандан болот да бул. Ашказанды дарылаш керек болот. Ашказанды кантип дарылайт десеңиз, ал канчалык деңгээлде жабыркаганына байланыштуу болот. Гепатит кимден жакшы болуп алат дедиңиз? Камчыек деген бир аке бар экен го, Камчыек. Өзү Бишкектейин да, АКШда жашап атыптыр. Эми видеолор чыгарыптыр, 1 жылдан бери чыгып аткан видеолор. Билгендер айтып койсоңуздар мына жерге. Ошонун согун ичип, баягы буудайды өндүрүп сок ичип, муун ооругандар, муун оорусу калгандардын отзывдарын көрдүм. Аз кандуулуктан жабыркагандардын каны көбөйгөндөрү отзывдар эң көп экен. Анан даже гепатиттен жакшы болдум дегендерди дагы уктум да. Бирок гепатиттин дарысын калтырбайсыздар, иче бериш керек. Анан ошону менен бирге ошол буудайдын эмесин ак сок да кандай дейт? Көк сок деп коет экен ошолорду. Мен өтө көп карай элекмин, бирок өзүм дагы колдонойм деп атам. Сиздерге дагы сунуштайм, эч кандай зыяны жок. Салмак көп болуп сурап жатам да, доктор. Аружан эже, салмагыңызды азайтышыңыз керек да, диета кылсаңыз. Эми диета обширный понятие да. Адам өзүн кичине чектеш керек. Мисалы, бизге көп эле нерсе жагат да, жаккан нерсенин баарын өзүбүздүккө ала албайбыз. Ошо сыяктуу эле мүмкүнчүлүк жетип турса деле баардык нерсени алганы. Ошонун кээ бирлерин албай коюшубуз керек да, өзүбүзгө позволить этпей коюшубуз керек. Ошондо арыктайбыз. Азыр эми тамак тартыштыгы деген маселе эч кимде жок. Ошон үчүн аччы салмак маселеси өтө актуалдуу. Ошо мурун бүтүп грипп болуп жатам. 1-2 күндө жакшы болуп кетесиз.
Nol baza аллергия берем, жок, аллергия бербейт. Абсолютно аллергия бербейт нол база. Басып жүрсөм билинбей жатканда буттарым талып жеп салат. Невропатолог көрүш керек болот, полиневропатия деп коет да. Лечение кылыш керек, жакшыраак текшериш керек сизде. Мурун грипп, ревматоидный артрит кандай? Муундардын сезгенүүсү да. Сезгенүүсү, лечение алыш керек, буга дагы дарылары бар. Метеоризмге кандай анализ тапшырыш керек? Метеоризм болсоңуз анализ деле тапшырбайсыз эми ага. Болгону так ишти жылуулайсыз, койдун майын ошо киндиктин айланасына сүртүп көрүң, ушуга деле жакшы болушуңуз мүмкүн. Баламдын буту ооруйт, кантип дарыласа болот. Эми эмне деген оору экенине байланыштуу да. Бир көзүм көп тартат эмнеден. Тики деп коет, нервный тики деп. Неврологиялык көйгөй да бул. Жүрөктүн белгилери кандай болот? Биринчи, жүрөк оорусабы? Жүрөк ооруган адамдар биринчи одышка болуп баштайт. Аз эле басса дагы, мисалы, экинчи этажга чыкса деле дароо чарчап калат да. Биринчи белгиси ушул жүрөк ооругандардыкы. Анан уйкусу качат, анан жүзүндө ишиктер пайда болуп баштайт, ооздун айланасында ишиктер болот, түндөсү уктап атканда жаман түш көрөт, качып жүрө берет бирөөлөрдөн, если жүрөктө проблема болсо. Метеоризм айттым. Хеликобактер бар болсо эмне кылыш керек? Антибиотик ичиш керек, жылдыза. Антибиотик, 2 антибиотик ичилет, 1 пантопрозол кошуп ичилет. Амоксисилин плюс кларитромицин деген бар. 1 жума толук ичесиздер. Амоксисилинди 1 күндө 3 маал, кларитромицинди 2 маал ичесиздер. Ошонун эле бирге же омепразол ичесиздер, же 0 база 2 маал ичилет бул дагы. Муну тамакка чейин ичесиздер, антибиотикти тамактан кийин ичесиздер. 0 базаны бир айга чейин иче бересиздер, 2 маал. Анан диетада кылыш керек, ширин болбойт, ачуу болбойт, анан чийки нерселер болбойт. Алейкум ассалам. Мен кекирем, тамагым кызарып ооруйт, эмне кылсам болот? Тамагыңыздын кызарганы бул эми танзелит дегендер да, ошол көйгөйдүкү. Анан кекиргениңиз бул көбүнчө ашказандан, кызыл өңгөчтөн болот. Номерди айтып коеюн, 0504 сурагандарга 0504 44 55 28 0504 44 55 28 WhatsApp. Анан если менен байланыша албасаңыздар, TikToктон деле жазып кое бериңиздер. Убакыт таап барыңыздарга жооп берем буюрса. TikToктон жазып кое берсеңиздер болот. Номерими берем. Тизеңиз ооруса, рентген кылып көрүш керек да, Бекмурат. Үнүм жакшы чыкпайт, кайсы көз кеспес көрүнөм. Эндокринолог көрүш керек, себеби бул гипотироздун бир белгиси да. Калкан сымал безиңизди узи кылдырасыз, адышка кыйнап атат, бутум абдан шит олтурганда особенно. Айхан Мухамбетовна, сиз TikTokко кирбей, врачка көрүнгөнү бар, кардиологко көрүнүң, бул опасный. Чындап опасный да. Значит, жүрөгүңүздө проблема бар. Башымда 2 жыл мурун киста бар деген, эмне кылыш керек? Кээде эриндерим чымырап кетет. Эми мисалы 2 жылдан бери эч нерсе болбоду, мындан кийин деле эч нерсе болбойт. Эми бир нерсеге байланыштырыштын деле кереги жок. Эми боло берет андай нерселер. Жат болгоңуз. Дагы бир эме кылдырып коеюн, томография кылдырып коеюн, көңүл тынч болуш үчүн. Ассаламу алейкум. Изжога болом, неден болот? Рефлюкс эзофагит деген оору бар да, ошонун изжога болосуздар. Изжога болгондорго биринчи сунуш тез тамак жеп туруш керек болот. Кечки тамакты бир 8-дерде жеп алсаңыздар жакшы. Анан тамак жеп бүткөндөн кийин дароо жатып албаш керек, отуруш керек, туруп да кетпеш керек. 20 мүнөт тынч олтурсаңыздар жакшы болот. Анан изжога бул кээде нормада да болот. Кимдерди десеңиздер, кош бойлуу аялдарда изжога болуп турат. Бул норма. Башка адамдарда бул патология.
ошого дагы көңүл бурабыз. Изжөөгө болгондо omeprazol деген дары ичип турсаңыздар болот ач карынга. Нольпаз аллергия бербейт. Мага жооп берип коюңуз, оозум кургайт, сахар жок деген ачуу да болот. Мы кадырова, сиздин өтүңүздө проблема бар окшойт, өтө ооруйт экен да. Эми аллохол ичип көрүң, аллохол. Бирден 3 маал ичесиз, 1 ай ичиң эле өтө сонун болот. Мен балам 30 жашка заны түндөсү түйүлүп ооруп жатат, эмне кылса болот. Эми проблема эмне экенин аныктабай туруп, мен бир нерсе назначать этсем болбой калат. Ошон үчүн шлангы жутуп көрсүн. Шлангы жутса билинет. Так. Геморрой канап атат, эмне кылса болот. Викасол деген дары бар. Викасол. Эки эле күн ичесиздер, бир таблеткадан канаган токтойт, анан геморройго свеча салыш керек. Свеча салганда дароо эле салып жибербей, бир аз шашпай секинден киргизиш керек. Ошондо сезгентпейсиздер ошол жердеги ткандарды. Мен белим ооруп, сол бутум да ооруп, уктап калып жаны жок болуп, эмне кылам? Мен белим ооруп, сол бутум да ооруп. Сизде грыжа бар экен да? Грыжа бар экен. Сиз обезболивающий алышыңыз керек, укол алышыңыз керек, обезболивающий ошондо гана оору калат. Ошону сунуштайм. Ксефакам деген жакшы укол бар, ошону алсаңыз бир 5 күн жакшы жеңилдеп каласыз. Бир көзүң, нольбаза, сөөк, бир суроону 3 жолу, 4 жолу жазбаңыздар. Суроонучу мен бир жолу жооп бердим, 5 деп калам, башка суроону окубайм. Сөөк жемирилиши менен операция болдум, магнисием бермекмин пайдаланышка. Сиз эме үчүн биринчи витамин D үчүн, витамин D үчүн, так, витамин D үчүн, так, витамин D үчүн, витамин С үчүн, сөөгү жемилип атат деп атпайсызбы? Магнийди деле иче бериң, цинк үчүн, ушулар жакшы. Так, саламатсызбы? Көбү кечинде сол жагым капталым сайышып ооруйт. Кечинде сол жагым капталым сайышып ооруйт. Так, уйку безинде проблема болсо керек. Панкреатин ичесиз да. Анан эми көрбөй туруп так айта албайм ачыгы. Кантип дарыласа болот? Оң колум лопатка ооруп атат. Ошол жерлериңизди массаж кыласыз. Өз алдыңызча массаж кылсаңыз жакшы болосуз. Салам доктор, мен 86 килограмм отучтам. Кантип арыктасам болот? Муслима, мен курсума катышып көрүңчү сиз. Курсума арыктоо курсу бар, 1 айлык. Катышсаңыздар болот. TikToктон деле жазыңыздар, мен жооп берем. Номерим берем, менен дагы байланышабыз. Арыктайм деп ошол кыйналып жүргөндөр байланышсын. Саламатчылык, Уланбек кандайсың? Жакшы, рахмат. Зарылжан, өзүңүз кандайсыз? Зарылхан, салам. Мен көзүм буудайдын маңызы дейт. Ооба, ошол буудайдын маңызы өтө пайдалуу экен. Ачыгы мен билбейт элем аны. Күрүч семиртпейби? Күрүч семиртет, жей бербеңиздер. Уйку тууралуу да айта кетиңиздер. Такыр уйку жок, эмне кылсам болот? Динара Калбердиева жана айтып өттүм, уйку жөнүндө сиздерге жалпылап. Эрсактын жок болбойт, эч кандай пайдасы жок. Эми туура жардам бергендер. Просто эмнеде сиздин ушундай оюңузду ошого эме кылгансыздар, ушундан арыктап атам деп балким диета деле кылгансыз. 3 Данабекке кандайсың? Түшүнбөдүм. Мен да эчти арыктай албадым, эмне кылсам болот? Току курс онлайн. Сиз дагы байланышыңыз, TikToктон жазыңыздар. Арыктоо курсуна катышыңыздар, 1 айлык курска. Андан ары дагы өз алдыңыздарча арыктай аласыздар. Уже 2-нчи жыл келип атат бул курсту баштаганыма. Көп адамдар катышты. Жакшы жыйынтыктар көп. Рахмат Серек Мура. Салам. Уланбек, жакшы, өзүңүз. Так, анда дарыларды да токтотуп диета кылсам болобу? Жок, дарыларды токтотпоң, диетаны да кыла бериң. Экөөнүн бири-бирине эч кандай тоскоолдугу жок. Коңурукту жок кылса болобу? Ошентип айтып жүрүшөт, мен билбейм ачык кантип жок кылышты. Ашказан часто ооруйт, бүгүндө ашказан ооруп кусуп жатам. 8 саат болду. Эме ичиң,
Serukal деген дары бар. Серукал. Анан эме кылың. Так. Спазмалгон бар, орну колтурчу. Omeprazol içиңиз. Ачыгы текшерилген жакшы. Атырөления болуп калган окшойс бир болсо, кантип арыктаса болот. Арыкташ үчүн аракет кылыш керек. Мен сол бутум ооруп, уктап калтат. Грыжа. Мен бир күн эле мойнум ооруп, кыймылдай албай калдым. Ал эмнеден? Причина көп болот да. Ал если бир эле күн болсо, жакшы болуп кетет дерсиз. Если кайталана берсе, анда текшерилиш керек болот. Я хожу в тренажерный зал, жирное не ем, не могу похудеть, что делать? Рената, мага байланышыңыз, сизди арыктатам. Уже 1000ден ашык адам арыктады. Ушу менин курсума катышып 1 жылдын ичинде. Дагы деле азыр курска катышып аткандар бар. Сиз да катышыңыз, арыктайсыз сөзсүз түрдө. Бөйрөктө анан да бир айтып коеюн. Арыкташ үчүн өтө көп кыйналыштын кереги жок. Жөнөкөй эле нерселерди кылып арыктаса болот. Ар бири ошол өзүбүздүн эле колубузда экенин унутпашыбыз керек да. Бөйрөктө болуп көп болсо эмне кылыш керек? Түшүрүш керек да, көп болсо эмне кылат элек? Анан муну өз алдыңызга түшүрө албайсыз. Анализдериңизди көргөнүмдө мен бир ойлорумду айтмакмын. Саламатчылык Салиха эже. Жүрөк ооруга кандай дары ичсе болот? Жүрөк оорунун түрлөрү бар. Жүрөк оорунун дагы жүздөгөн дарылары бар. Мен кайсы бирин сизге сунуштайын? Метронидазол эмнеге ичилет? Антибиотик ал. Ушуну кече дагы берген элеңиздер да. Геморройду кантип дарыласа болот? Канап атат. Айттым буга. Бутуна эми баланын буту ооруп атат деген сөз бул жашынан ооруп атат да, бул серозный. Врачка көрсөтүш керек да. Мен ачык эч нерсе билбейм. Маалымат жок да, то есть азыр. 0 базалерге бербейт. Саламатсызбы? Мен гулботону жаман көп жеп калдым, таштай албай жатам. Адинай, гулбото бооруңузду иштен чыгарат. Гулбото жечүүлөр. Так, гулбото жечүүлөр баарыңыздарга айтып коеюн. Бул өтө зыяндуу нерсе. Канды көбөйтүш керек да. Жөнөкөй эле ыкмалар менен көбөйтөбүз канды. Бир эле таблетка ичип турасыздар. 1-2 таблетка ичсеңиздер эле кан көбөйөт. Фолиевый кислота ичиңиздер. Пайда болуп калсын го. Жүрөккө кандай дары ичсе болот? Алейкум ассалам, Уламбек. Оозума ачык таам келет да. Эгер оозума ачык таам келип аткан болсо, эме ичип көр. Аллохол ичип көр, аллохол. 1-3 маал ичесиң. Жүрөгүм анан муундарым ооруп атат. Сиздики ревматизм экен да. Ревматизм акыры эндокардит кылат. Бул опасный. Рахмат айка. Ошон үчүн эгерде бул нерсе болуп аткан болсо, муну менен тамашалашканга болбойт, дарыланыш керек. Так, мен кээ бир тамактарды жегенде эриндерим шишип кетип атат. Негизи тамак эринди шишитпейт да. Аллергия берген болсо билбейм. Анан кайсы тамак экендигин билсеңиз, значит ошол тамакты жебей коюш керек. Көп кекирем бул эмнеден, ашказандан. Оозум ачуу болуп атат эмнеге, өттөн. Кечкисин сол капталым ооруйт. Жан чыкак тургандай болуп, уйку безиңиз ооруп атыптыр, уйку без. Салам, мен тасым ачышып ооруйт, тишиңизби, кайрыңыз, уйку безим ооруйбу? Ооруйт. Уйку безиңиз ооруса, панкреатин ичесиз, диета кыласыз. Жасы 29да мойнуда полип барын эстесе болот. Так, макул түшүндүм. Если мойнунда полип бар болсо, аныкталган болсо, пока байкап турсун жөн эле. Качан аныкталган болсо, ошодон эч чукур дегенде бир 4 ай өткөрүп, кайра ошол текшерүүдөн өтүп көрсүн. Эгер өзгөрбөдү, же жакшы эле турабы ошол. Эгер өзгөрсө, онкологияга барып текшериш керек болот. Мен жыгылып бутумду кокустатып алдым. 1,5 ай өтсө деле ооруп жатат. Бассам эле рентгенде айрылган.
Так, 2 айым 1,5 айсы деле ооруп аткан болсо, значит бул жерде олуттуу эле проблема бар да. Кайра рентген кылдырып көрөсүз эми. Башка не дейбиз? Так, жүрөккө көп кекирген эмнеден, ашказандан арыкмын, тамак жакшы ичем, курт жок дейт. Кандай семирем? Семирген аракет кылбай эле койбойсузбу сизден суранычы? Ушулуңуз жакшы азыр. Арыктык бул оору дегенди билдирбейт, бирок семиздик бул оору деген сөз. Ашказандан болуш керек. Рахмат. Кекирген ашказандан гүл бутуну кантип ташташ керек? Аябай көп жеп калдым, жебесем жиним келип кетет. Эчтемке жакпай. Айдынай сизге сунуштарды айтайынчы. Так, биринчиден гүл бута жеп аткан болсоңуз, эме кылың. Так, этти көбүрөөк жең. Этти. Мен билем, сиз эт жегиңиз келбейт, көнүңүз азып кетет. Ошондой болсо деле жей бериң. Тил бар го, тил, уйдун тили, ошону көп жең. Анан дагы фолиевый кислота деген бар, ошону ичиң. Фолиевая кислота, 1 лимон алчасы бир күндө. Анан дагы витамин С ичиң, витамин С. Ошондой көбөйөт кан. Жүрөккө зарына боло берсе омепразол ичиш керек. Косоглазны кантип оңдосо болот жаш баланы? Ачыгы мен билбейм муну. Детский ошол невропатологдон сурайсыздар да муну. Травматолог зыянбы? Албетте зыян. Эми кээ бир учурларда колдонушка туура келет. Булар уже наркотическийге өтүп кетет да. Жүрөк кандай дарыйсы? Өттөгү ташты алыш керек. Өттөгү ташты эч нерсе кылбайсыз. Эч нерсе кыла да албайсыз да өттөгү ташты. Так, өттөгү ташты эч нерсе кылыш мүмкүн эмес. Тамандын тырышып калуусу эмнеден? 14 жаш кызым кошунтуп атат. Так, таманы тартышып калып атса, так, таманы тартышып калып атса, ачык билбей турам. Тартышып, тырышып деп атасызбы? Магний ичирип көрүңчү бир жума. Грыжа оңбутка береби? Грыжа оңбутка берет ооба. Санга берет, уйку безин ооруйт. Давление кандай дары ичүү керек? Давлениянын жүздөгөн дарылары бар да. Кайсы бирин сизге сунуштайм? Ар бир ситуацияга байланыштуу жазылат да. Ичим көп берет, эмнеден болот? Жоон ичегиден болот, өттөн болот. Өттөгү ташты не кылыш керек? Өтүндө таш бар. Эч нерсе кыла албайсыз, ташты эч нерсе кылып түшүрүш мүмкүн эмес. Жөн эле байкап турасыздар. Саламатсыңар, ичине шиширип турасыздар ошону. Бул суроону кече дагы бердиңиз эле. Бербей эле койсоңуз болбойбу? Ким билет анын ошондой мусор экенин? Жүрөккө кандай? Бат-баттан изжөг болуп, эмнеден? Рефлюкс эзофагиттен да. Рефлюкс эзофагит. Саламатчылык. Гүлжамал Зайтун кызы. Саламатсың, аптечный жогандай эмес. Сол жоон ичеги жак ооруйт. Эгер ооруп атса, диспаталин ичип көрүңчү. Диспаталин. Сиңдимдин боюнда бар, кичинде жатканда мурду бүтө берет. Эмне дары сунуштайсыз? Баш кийимин чечпей жатсын. Чечпей жүрсүн. Давление 160 разы кантейин. Пока эч нерсе кылыштын деле кереги жок. Бираз эс алып көрүш керек. Эгер түшпөсө, эме деген бар. Азыр айтам. Так, атым урушунтуп ранаттарын унута баштайт экенбиз да. Эме деген атын кургур. Тилдин астына таштап койчу дары бар эле, жазып коюңуздар, сураныч эстей албайт мен. Ошону ичиш керек да. Түшөт. Арыктуу курсуңузга мен да катыша аламбы? Аружан жазыңыз TikTokто, мен сизге жооп берем. Номерин берем. Катышсаңыз болот. Кандай укула дедиңиз? Кайсыга? Боордо шилоч көп болсо эмне кылыш керек? Шилоч көп болгон, шилочный фосфатаза көп чыктыбы анализден? Аны гепатологдон сураш керек да. Лечение алыш керек болот. Хотя бы гепатопротектор ичиш керек. Мисалы, гептрал деген.
Moyundagы söөлдü kantip ketirem. Ketirgen hareket kılbaylı koyuңuz. Kete turan bolsa öz hareket et. S vitamini күндө içse болот. Bulut öte kerek. Sol жоон ичеги жакы ооруйт. S vitamini иммунитетти көтөрөт. Сол жоон ичеги ооруйт. Калит болсо да, калит болсо жүрөгү сол кабырганын астында эмне бар, кызымдын ошол жери ооруп калды. Ашказан бар, уйку без бар, селезенка бар, зоптон толук кетеби? Жок, зоптон семирбейт адам. Өтүндө 22 сантиметр эмес, 22 миллиметр болсо керек, алдырыш керек бул ташты. Лапароскопия менен алдырсаңыздар, бир күндө больницадан чыгасыздар. Башка шишка чыкса эмне кылыш керек? Шишка чыгып, кайра кайтып жүрө берет го. Если кайтпай койсо онкологияга барыш керек да. Уйкум келбейт, жаңы кошулдум. Абдан жакшы. Маалыматтарды угуңуз. Пролактин көбөйүп түшүмдө киста болуп дестинекс ичсем уйкум келтирип атат. Эми зарылчылык болсо ичишке туура келет да. Иче бериңиз, айтканчалык. Завтрактан кийин 2 сааттан кийин сахарга нас тапшырсам 6-7 чыкты. Норма элеби? Жакшы экен. Сахарыңыз нормальный. Сахар жок сизде. Кам курушту ачкарын ичсе болобу? Жок, болбойт, анары болбойт. Вообще андай кылбаңыздар. Алейкум ассалам. Мен аракмын. Фирманын дарысын сунуштабайм. Салмасы бутунда шишигенсип, тизем арт жагы көп болуп, тамыры чыгып оорутуп жатат. Кандай кылсам болот? Тизени УЗИ кылдырыңыз, рентген кылдырыңыз, анан врачка көрсөтүңүз, ревматологко. Кандырыңыз башты оорутуп кыйнайбы? Жок, андай деле башты оорута бербейт. Анан башка эч кандай тешис деле жок ачыгы. Мен белим ооруйт, оң колум, лижиги бутум кошулуп ооруп жатат. Уктаганда ошол ооруга колун манжалар. Мен белим ооруйт, оң колумдун лижиги бутум кошулуп ооруйт. Атат. Белим ооруйт, оң колумдун лижиги бутум кошулуп ооруп атат. Уктаганда ошол ооруган колумдун манжалар. Толкунай, сурооңуз анчалык түшүнүктүү эмес да. Канча вакыт ооруйт, кантип ооруйт, толугураак маалымат берсеңиз, бир нерсе сунуштайм. Сахар 30га чыгып кетиптир, 66-дагы адам эмне кылат? Инсулин алыш керек обязательно. Протофандан баштай бересиздер. Биринчи түшүрүп алыш үчүн актропит алыш керек, анан протофан колдонот. Эмеден сиафор деген бар, глюкофаж деген бар, ошолорду ичиш керек. Сахарды түшүрбөсө комага жетет адам. Кома болгондон кийин же жашайт, же жашабайт. Давление көтөрүлгөндө кантейин? Давление көтөрүлгөндө таңгорго ушинтип унутуп калам да. Каптаприл деген бар. Каптаприл. Ошодан ичсеңиз түшөт давление. Климакска эмне ичсе болот? Климакс болгондо дары сунушталбайт. Седалищный нерв кысылып калыптыр, эмне кылам? Массаж кылыңыз. Жеп ичкен сайын кекирип жатамын, бир аз тамак ал болбой. Эме ичиңчи? Так, кекирип атасыз, тамак сиңбей атат. Панкреатин ичиңиз, аллохол ичиңиз, омепразол ичиңиз. Доктор кайсыл дебеттерин ичсе жакшы? Аптекадан алып иче бериңиздер, баарын эле аптекада сатылган. Погода бүркөлгөндө оң бутум сыздап ооруйт, эмне кылыш керек? Погода бүркөлгөндө ревма тест тапшырыш керек да. Негизи тапшырыштын деле кереги жок, уже сиздики ясно эле. Артритта леченияга муктаждык качан өтө катуу ооруса болот, пока дары албайсыз. Сол ийним ооруп жүрөт, эмнеден колум көтөрүлбөй калат. Сол ийним ооруп жүрөт, эмнеден колум көтөрүлбөй калат. Эмне деп коет эле, муну ошол же сезгенген да, ооруда бул кадимгидей эле. Укол алсаңыздар, ксефакам деп айтып өттүм го өтөдө. Болбосо аналигин, B12 ушуларды алса болот. Ошолор менен деле калат оору. Врачка барсам, оң экел ичеги бир аз кызарып калган деп гастрофит жазды. Иче бериңиз айткандай кылып, сезгени бар. Климакска эмне эч нерсе ичпейсиз. Кээ бир тамак жесем так, жооп берип койчу сураныч, бирок сахарым бар. Семеле эриндерим шишип кетип атат.
Негизи тамак иштеринде ишитпейт да. Сахар болсо сахарды түшүрүш керек. Бардык нерсени жей бербеңиздер, сахар болсоңуздар. Салам өптөп алптен жагсала эч нерсе кылышка кереги жок аны. Алоо жооп берип коюңузчу. Кайсыга зоптун алдырганын дарысын ичпей эле койсо болбойбу? 10 жылдан бери ичем. Болбойт, абсолютно болбойт. Толук ичип жүрүш керек. Кекиргенге эмне кылса болот, эч нерсе кылыштын кереги жок. Кайрылуу кеч. Зоптун канча түрү болот? Мен стресстен зоп пайда болгон. Зоптун 4-5 түрү бар да. Апамдын өтүндө таш бар, айттым буга жооп. Фолиевый кислота кажды көбөйтөт, канды көбөйтөт, ооба маанай көбөйтөт канды. С витамини күндө ичсе болот, иче бериң. Давление эмне үчүн ичүү керек? Давление каптап бир убактылуу түшүрүш үчүн. Постоянныйга башка дарыларды колдонуш керек. Менде өтө таш бар, бирок сол жагым ооруп жатат, жүрөктөн туш, түү, өтө таш бар. Значит, сиздин уйку безиңиз дагы ооруп атса керек. Кекирген эмнеден болот? Кекирген ашказандан болот көбүнчө. Саламатчылык менин көкөмөн ашказанга чейин тартып ооруп жатат. Ооруп атса текшерилиңиз. Так, жооп берип койчу эним. Погода бүркөсө ооруйт буттарым. Ооруп аткан маалда укол алсаңыз болот, ооруну калтырчуучу. Анан дагы жакшы жүрө бересиз. Парафин алсаңыз болот муундарга. Салам 66-дагы эркек адам жооп бердим. Кекирген эмне ичүү керек? Кекиргенге серукал ичсеңиз болот. Мурдум кычканы калды. Жакшы калыптыр. Так, геморройго кандай свеча мас колдонсом болот? Геморройго метилурацил деген бар, ошону колдонсоңуз болот. Маздын кереги жок, свеча метилурацил жөл эле пайда боло берет эмнеден. Бул баягы жоон ичегидеги микрофлора начарлап кеткенден болот да. Квашеный капуста деген бар, салатта жесеңиздер. С витаминде күндө болот. Креатин 200 болуп жатат, эмне кылса болот? Креатин 200 болгондо коркунучтуу деле эмес, бирок остаточный азот, мочевина деген бар. Ошолор көбөйбөш керек. Ошолор дагы көбөйгөн болсо, значит, бөйрөктүн абалы өтө начар. Нефрологко барасыз. Текшерилесиз, лечение аласыз. Далымын үстү чок сооруп жатат. Эмне маз жакшы. Фастымгел көп көрүңүзчү, фастымгел кайсы жердесиңер кантип байланышсак болот. TikToктон жазыңыз, мен жооп берем. TikToктон жаза бериңиз. Так. Бели балам 39 жашта, калчылдайм дейт. Сахар жок экен. Арыктаганга кандай очищение? Арыкташ үчүн очищение кылыштын кереги жок. Просто диета кылыш керек. Диета. Очищение кылып арыктаганга болбойт. Мойнунда сөөл бар, эч нерсе кылыштын кереги жок. Эки бутсам тизим ооруйт, тизимден да ишит. Эки бутум тизем ооруйт, тизимден да ишит. Ишигени бул жүрөктөн же бөйрөктөн. Ал эми тиз ооруганы бул тизенин өзүнөн. Колум титрейт, эмне үчүн 53 жаштамын. Паркинсон оорусу болуп калбадыңызбы? Невролог көрүш керек да, өтө таш болсо бизге кайрылгыла. Болду мынеке. Доктор Тилек деп турат да, көрдүңүздөрбү? Ушу балага өтүндө ташы барлар, кайрыла бериңиздер. Бирок ташыңыздардын өлчөмү 1 сантиметрден чоң болуш керек да. Эгер 1 сантиметрден кичине болсо барбай эле коюңуздар. Эсли чоң болсо, ушул доктор Тилекке барып, алдырып келсеңиздер болот. Лапароскопияңар барбы, доктор Тилек? Лапароскопияны алсаңар да, тапан алакан кызыган эмнеден. Эми кызый берет, ал оору деле эмес. Панкреатин эмнеге ичиш керек? Уйку безге ичилет. Тамакты жакшы сиңирип берген ичилет. Айыктырса болот. Ар бир оорунун шифасы бар. Артроздун 4 стадиясы бар. Эгерде 2-нчи стадияда болсо 3-нчи стадияга өткөрбөш керек, 1-де болсо 2-ге өткөрбөш керек. Мурдагыдай жакшы кылыш мүмкүн эмес. Агро көп колдонум, бурук айныбайбы? Виагра
Буга муктаж болбошуңуз керек да өзү. Максат Кенжекулов. Виагра жакшы эмес. Сол кабырганын астында эмне бар, кээде ооруйт. Ашказан бар. Маткада варикоз менен экинчинин төрөбүн жакында коркуп атам, эмне болот. Кудай буйрса баары жакшы болот эми. Төрөп алыңыз эсен аман. Мен чай жегим келе берет. Кантип калтырсам болот. Сиздики абдан эле кызык экен. Витамин жетпесе керек. Кайсы бир витамин жетпейт да. Сизге эми не сунуштайм? Витамин ичип көрүңчү. Витамин Д, витамин С ичип көрүңчү. Канды көбөйтүп, фолик кислота, витамин С дедиңерби? Ооба, иче бериң, ушу экөөнү тең. Экөө тең жакшы. Анан эме ичип коюң, баягы эме. Так. Темир кармаган дарыларды. Мальтофер дегендер бар, ошолорду ичиш керек. Ооба, каптап эле Салтанат Наралиева. Глицин бул дары деле эмес. Глицин ичпей эле коюңуздар, пайдасы жок. Онду ичсеңиздер деле пайдасы жок. Каптап эле эстей албай калбадымбы мен. Доктор курс канча сомдон? Арзан эле, почти бекер. Оң бөйрөгүмдүн кумбары дейт. Урадан иштим. Дагы кандай кылсам болот? Сууну көбүрөөк ичесиз, ошого эле түшүп кетет. Катуу грипп болуп калдым, кандай. Если бактериальный инфекция болса, анда сефтраксон, сефазолин дегендердин бирөөсүн алсаңыз болот. Жүрөгүм катуу согот, тахикардия диагноздор уландым. Тахикардиядан жакшы болом. Албетте жакшы болосуз. Кайсы гана оору менен оорубасаңыздар, баары бир жакшы болуу мүмкүнчүлүгү 100%. Мен шалдырап чарчай берем, жашым 47-де. Витамин жетпесе керек да, каныңыз аздыр, бир нерсе жетпейт, ошон үчүн шалдырайсыз. Болбосо паренхематозный органдардын биринде проблема бар, өпкөдө, боордо, уйку безде же бөйрөктө. С витамини бир күндө бир эле маал ичилет ал. Арык адамдарды сон май басабы, боор май басат, ооба, ал да болот. Боорду май басса, анализ тапшырып көрүш керек. Эмне менен алдырыш керек, доктор өтө ташты. Лапароскопия жакшы да, тез эле больницадан чыгасыздар. Бүгүн операция болсоңуз, эртең чыга бересиз. Жаштат денем титрейт. Денеңиз титресе, невропатолог көрүш керек да сизде. Жан кай жерден алдырам ташты, жаның кай жерден алдырам ташты. Доктор Тилек деп турат, ошого байланышсаңыздар, өтө таш болсо бизге кайрылып, улам мырза направление берип кой. Болду, доктор Тилек, направление берем сага. Мынакай, доктор Тилек дегенге катталыңыздар. Ташыңыздардын размери 1 сантиметр жандан чоң болсо, барып алдырыңыздар. Ооз жыттанат берет, ашказандан болушу мүмкүнбү? Өтө чыла бар деген эми начар иштетат дегени да. Ашказандан болушу мүмкүн, ооба. Арык адамдан ооба басат. Түштөн кийин сахар 7-8 болсо кандай нормабы? Негизи бул көп да, андай болбош керек. Өттө спайка болобу? Өт буралып калат деген болот. Спайка деген жок, болбойт. Мен чай жегим келе берет, витамин жетпесизге. Сиз айткандай операцияны кайсы жерден жасатса болот өткө? Доктор Тилек деп чыгат атпайбы азыр? Комментарийни окудукпа? Ошо балага кайрылыңыздар. Областной больницада иштейт. Доктор Тилек, байланышыңыздар номерине. Арык адамдын да басат. Тамакты аз жеген, жеп диета түшкөндө ашказан кичирейби? Кичирейет ашказан кадимгидей. Пайда бул ашказанга. Каптаприл жардам бербейт. Эми кээ-бирлерге жардам бербейт, ооба. Көп көтөрүлсө андан пайда жок. Капельница алыш керек болот. ДКК же витамин же. Организм очищение айта берчи. Очищение кылыштын кереги жок. Очищение десеңиздер, 1-2 видео чыгарып койгом. Башындагы эле биринчи видеону көрсөңүздөр, активированный уголь боюнча жазганмын. Сүйлөгөм, ошону көрүңүздөр. Тамак ичсем эле ооруп атат. Неге? Значит, сиздин уйку безиңизде проблема бар, ашказанда проблема бар. Дарыларын ичиш керек болот да, бирок
birinci anıqtaş керек болот. Чындыгында кайсы жерде маселе бар. Мен чай жегим келе берет. Аппетитти ачуу үчүн эмне дары ичүү керек? Аппетитти ачуу үчүн С витаминин колдонсоңуздар болот. Алма жесеңиздер болот, көк алма. Сабыз жесеңиздер болот, аппетит ачылат. Шалдырап тез эле чарчап уйкум келет. Шалдырап уйкуңуз келип атса, ТТГ деген анализ бар, тапшырып көрсөңүз. Ичегиде кантип текшерет? Ичегини колоноскопия кылса болот. Рахматуллан аке, өзүңүз кандайсыз? Саламатсызбы? Ашказанымда гастритный эрозия деди, опасный эмеспи? Гастритный эрозия. Негизи бир аз опасный эрозия деп атпайбы? Бир аз опасный. Нечени алыңыз. Пиелонефрит бар экен дешет, көрүнсөм, бирок элдин баары эле бар деп коюшат. Жок, ал туура, бирок кээде опасный болот. Ошон үчүн анализин дагы тапшырып, урологко көрүнүп коюң. Сахарон 11-12-де жүрөт, мен диета деле дары деле ичпей жүрөм, бирок эч нерсе сезилбей, коркунучтуу. Сахар уже 10дон ашканы бул опасный деген сөз да. Уже красный сызык да бул. Сахар 7-8ден ашпаш керек. Түшүргөн аракет кылыңыз. Седалищный нервден тырышып ооруйт. Эмне кылыш керек? Седалищный нервден тарышып ооруйт, эмне кылыш керек? Ооруну калтырчу укол алыш керек. Тамын жетишпейт. Уйку без эмне дары? Уйку безге панкреатин антибиотик колдонулат, если дарыланууга туура келсе. Мен өтүм жок, боорумду эңгем кылдырдым, жакшы экен. Ичегим ача берет, бул эмнеден? Өтүм жок, боорумду эңгем кылдырдым, жакшы экен. Ичегин өзүнүн да тамакты аз жеп диета кырмасам ашказан кичирейби? Жооп бер. Кичирейет ашказан. Комплекс болбойт. Комплексный витамин ичпеңиздер, пайдасы жок. Ар бир витаминдин өзүн колдонгон жакшы. Жүрөктү сөз салдырып керекпи? Жок. Кечиресиздер, мен уже ойлонгонго мээм неме болуп калды, иштебей калды. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Эфирди жыйынтыкташка мажбурмун, себеби ойлонгонго мындай акыбал болбой калды да. Сөзсүз түрдө эртең дагы эфирге чыккан аракет кылам. Катталып коюшту унутпаңыздар.